ушул болсун. Рахмат. Алган үйүңүз. Рахмат. Бул бизге үй кулук болсун, буюрса сиз үй эмес адамдар чоң нерсеге неме кылдыңыз, татыктуу болдуңуз, бирок ошонусу да алып буюрса эмгегиңиз чоң. Анткени биздин Чыңгыз атабыздын айткан сөзү бар. Өткөндү билбей туруп келечекке умтулууга мүмкүн эмес дейт. Ошол нерсени ачып бергениңиз бул биздин элдин келечектеги ошо тарыхын билип алдыга жылууга чоң бир иш болду. Ошон үчүн сизге биз таазим кылабыз. Мен жалпы депутаттардын атынан, өзүм атыман сизге чоң ыраазычылык билдирем. Ден соолугуңуз чың болсун. Көп жашаңыз. Үйүңүзгө, жаңы үйгө көчкөндө дагы барабыз буюрса үйүңүзгө дагы. Секретинге тейиндер. Рахмат. Кыргызым деп жүрүп канча жыл жашырдым, каттым атамдын аманатын, чыгардым, кайра тирилтип, кайра көмүштү, элиме ыраазымын. Эженин жаңы үйү кут болсун, ошол үйдө жашап, көп жакшылык көрүңүз. Рахмат. Кут болсун эйmiz. Эжеге ошондо 91-эле жылы квартира берсе болмок, ал ошого татыктуу эле, бирок кандайдыр мамлекеттин жетекчилери көңүл бурбай койду. Андан бери нечен жолу кайрылуу да жаздык, айтып да жаттык, бирок квартира берилген эмес. Анан азыр биздин ушундай депутатыбыздын аракети менен эжеге квартира берилип жатат. Биз ошого кубанып, бүгүн баарыбыз келип эжени куттуктап кеттик. Бул Бүбүр апанын эмгеги кыргыз эли үчүн, кыргыз тарых үчүн өтө чоң. Анткени ошо ата бейиттин ачылганы бул кыргыз элинин баягы Чыңгыз Айтматов айткан маңкурчулук сезиминен чыгуу, ошо кулчулук сезиминен чыгууга чоң өбөлгө түздү. Анткени биз тарыхыбызды билдик, чынында биз эмне кылдык, кандай кыйынчылыктан өттүк, кандай күндөр болду. Анан экинчиден мен ошо өкмөткө, башчылыгына, мэрияга рахмат айткым келип келет. Анткени ошого чейин 91-жылдан бери көптөгөн кайгылар болгон экен, чечилбей калган экен. Мына чечип беришти, буюрса бул кичине болсо да ошо апанын эмгегин баалагандык болуп эсептелет.